Так, Хулатова келип калдык 191 сомго. Ассаламу алейкум жамаат. Бүгүн саат 8-де линияга чыкканмын. 8-ден 20 өткөндө заказ алдым. Ошол заказ менен бияка келип, андан кийин 2 заказ кылдым. Бүгүнкү күн эсебине 3 заказ кылдым да, ошондо получается. 3 заказ 800 сом. 800 сомго заказ кылып турмун. Так, 4-нчү заказга кетип атам азыр. Хулатова 85ке дейт. Так, ошондо ал каяк болуп калат. Обратно екен, получается. Бүгүн жумушту катырып, анан кийин жанагы машинанын свечасын плюс прокладкасын алмаштырыш керек болчу да. Бүгүн задача ошондой болчу бүгүнкү күнгө. Анан ошол задачаны кыламын, ошол задачага иштеймин деп чыкканмын. Анан өткөндө, короче, жанагындай кастингдер бар го, киного запросченіп койсоң, ошондой запросторго эме кастингке запросченіп койгон элем. Киногочу. Ошол киного бүгүн чакыруу келиптир десеңер. Ошого барам азыр эми. Саат 12ге дейт, Алмалуу деген жерге. Пока что убакыт бар. Заказ менен бардым да по-любому. Азыр эми так, бул менен каяка барат экенмин? Кусаина Кульбаева дейт го. Так, училище Олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова дейт. Так, бул каягында экен? Как раз мен бара турган жактарга экен. Ошондой. Буюрса бүгүн актерлорду тартып киргизип коем. Так, ладно, буну күтөлем. Оплата наличными дейт. Анын прокладка менен свечаны алмаштырыш керек. Короче, күтүп отурам заказдычы. Заказ күтүп турсам, алып келип туруп доставка дейт. Анан чё десем, бул, короче, менеке продавец экен. Ушундай, короче, такси келди. Мен айттым, буну как доставка катары заказ кылган жок десем, мен баргандан кийин 30-50 сом кошуп алууга дейт. Анан ал жака бара алгандан кийин ал пассажир андай кылбайт, бербейт, короче, десем. Тыйып турат. Анан айттым, короче, эме платное ожидание, короче. 5-10 мүнөт. Күтүп турам ошол жакта мен. Анан кийин кетем. Эгерде сага чалып койгон болсо, короче, айтып кой. Мына чип кеттим айтып кой деп. Күтүп отуруп ошол 3 мүнөт болуп, платное ожиданиясы эми кете берейин акырында потихонечку. Акырындан кете берейин. 15 мүнөт деп жетет экенбиз жагачы. 180 сом экен. Баргандан кийин 200 сом деп сурайм дейм, Кандай болуп калат ошондо? Или айырмасы жокпу? Линияны чыгып коеюн, ал жака баргандан кийин эмеге кетем да. Дальше Алмалуу деген жака пайдаланып коюпчу. Анан жамаат өзүңөргө билгенде эле, белгилүү болгондой эле, короче, лицензия отмена дейм да. Эмеси продление болду, Барыңыздар, көрдүңүздөр, уктуңуздар. Буюрса продленияны 1-февралга чейин кылды. Ошо 1-февралга чейин акырын постепенно документтерди шашпай чогултуп, керектүү документтерди чогултуп даярдап койсоңуздар, любой мындай свободный время болгондо барып тапшырып койсоңар да. Ошол документтерди чогултуткан кезде силерге трудовой договор керек, страховой керек, озгоп. 083 анан жа калган түндүктөн алсаңар болот. Ошол 3 керектүүлүкчү справкалардын экөөсүн парктан алсаңар болот. Кайсы парк деген вопрос болгонсо, мына Капитал парк деген парк менен реклама кылып, ошол паркта өзүм иштеп, ошол паркты силерге сунуштап атпаймынбы? Бул парк надежный парк, бул паркка канча жылдан бери эмесин руководителин тааныйм. Экөөбүз Москвада деле таксиге байланыштуу эмес жумуштар менен деле эме кылып жүргөнбүз да. Мамиле кылып жүргөнбүз. Анан кийин Кыргызстанда ушинтип таксопарк ачып, Москвада деле таксопарк ачып, бул бала жакшы эле мындай айтканда, короче, законопослушный
руководитель таксопарка болуп туруп жумуш алып барат. Ошол үчүн ушул паркка кошулуп туугандар лицензияга керектүү документтерди, страховкаларды, озгопторду полный офистен кылып берет. Трудовой договор кылып берет. Барасыңар, подключение кыласыңар. Трудовой договор кылып берет и плюс эме пассажирский страхование кылып берет. Ошол парктан барып кошулуп кое бересиңер. 2,5% болгону. Болгону дегенди көп айтат экен, 2,5% көп наркы берки депчи. Мында карап көрсөң, офис, содержание офиса бар, содержание сотрудников бар, зарплата деген нерселер бар. Ошого деле байланышып, мисалы үчүн 2,5%. Конечно, по-любому анча-мынча подключашкалар болот, жанагы по делам, домой дегенгечи. Бирок бул жерде ошондой эмени кылып алсаңар, надежный парк кошулуп алсаңар болот. Анарбек Бакаева 118 экинчи этажда жайгашкан, офиси экинчи этажында. Номер телефона 503 92 82 92, бул менин номерим. Документтер жөнөтүп койсоңуздар болот, мен ал жака переслать этип коем. Эгерде жок, мен барып туруп эле кошулам, сразу эле трудовой договор алам деген болсоңар, анда ошол офиске барсаңар болот. Анарбек Бакаева 118 экинчи этаж, барып туруп эле Капитал Бишкек деген парк экинчи этажында жайгашкан. Кирип, полностью таанышып, эмне болуп атат, кандай болуп атат деген вопростор болмошо суроолордон жооп алып дегендей. Жаңы подключение болгондорго деле инструктаж өткөрүп, чо как, кандай болот, приложение кантип жүктөйт, кантип заказ алат, кандай эмелерди фотоконтролдорду өтөсүңөр деген консультацияны полный жардам кылып көрсөтүп берет. Ошол үчүн аны эч качан ойлонбой эле, сарсана болбой эле барып туруп жумушту кылсаңар болот, туугандар. Мен доставканы алып кетип атам. Доставканы алып барып туруп эме кылам. Дальше ошо Алмалуу деген жака коем. По деламды. Анан кийин эмелерди көрөбүз да. Актерский составтарды көрүп, бүгүн бир аз ушундай, короче, мындай разносторонний контент болот. Так что мен жолдомун. İçinde var değil mi? Şunun nerede? Şunlar da. Melings. Так, 180 сомго 18 минутта келдим. 200 сомго отуруп койду. Сразу эле тосуп алды, жакшы. Так. Эми мен Алмалуу деген жака по деламды коюшум керек. Поехать заказом по пути, поехали. Канча дейт? 1 саат дейт. Короче, 1 сааттык жол экен. 5 күнгөй Кой Таш, Горная Маевка дейт, 9 булак дейт. Ушундай жака барат экен, короче. Пайдаламды койдум. Возможно, ошо пайдаланып койгондон кийин ошол жака бара турган актерлор же бара турган адамдар заказ алып калса, Ладно, күтөбүз. Так, толку башка жака күтүш керек экен. Ошондо бул азыр кайсы жак? Аркага барат экен, Чо анда? Тише! Камера, мотор! Идет! 4, 5, 2. Двор, тишина!
Начали! To'xtab turaman. Ne oldu? Ha ketdik давай. Javob tur. Ketdi? Ketdi. Күлөйүн десем күлө албаймын, ыйлайын десем ыйлай албаймын дейт го. Эртең менен саат 12-ге деген да эмегечи ушу жанагы съемкага деп. Анан 12-ге келгем. Эми айтылган убак келесиң да по-любому. Анан келгенден кийин ары бери болуп жатып, короче, саат 8-ден 40 өткөндө ошол тартыла турган фрагмент, эпизод келди убакыт. 10 минут 10 минут болду да тартылган весь процессчи. Мен неме болуп турган жер, мен участиемен. Капец, тилден келип алыптыр го. 10 минутка жетпеген убакыт болду. Короче, бүттү болгондон кийин бошсуз дейт го. Чалатат. Ошондой болду, короче, бүгүнкү деме. Рахматын айтып, типа, рахмат келип койгоңуз үчүн кечирип коюңуз, ушундай болуп калды деп азыр чалып эме дептир. Кийин буюрса башка проекттер болсо дагы чакырып турамын дегендей кылыпчы. Утешение деп коё же кандай же билбейм. А так чё өзүңөр не деп ойлойсуңар? Комментарийге жазып койгулачы. Мындай хотя бы комментарийди окуйын эмеңерди, мнениеңердичи. Конечно, мен азыр досумма, эгерде досум ушундай ситуация попол болуп мага айткан болсо, мен досума атылыпсың же бирдеке деп айтат элем. Или может быть, ну, начало чего-то хорошего деп коет го. Балким жакшы бир роль кийинчерээк пайда болот деген ойдо. Тоже мындай азыздан көгөрөт деп кой, не деп коет эле. Ошентип айтат билем деп калдым да. Ошол, короче, катуу иштейин дегендей кылдым эле да, бирок андай болбой калды да дейт го. Короче, ошондой болду история. Комментарий жазып кичине эме болуп коюңуздар. Поддержка эмес, эме. Могу видеонун содержаниясына көбүрөөк комментарий болсун деген ойдо, короче. Барыңыздарга чоң рахмат. Линияда жолугабыз эми, линияда.